Көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы жыйма унаалар бүтпөгөн негизги көйгөй. Кородон ашып өтүп балдар аянтчасы менен жашыл шиберге чейин кирип кеткен машиналар шаар тургундарына жат көрүнүш эмес. Эми көп кабат үйдүн тургундарына ыңгайсыздык жаратып, экологияны булгаган унаалардан корону тазалоо демилгеси көтөрүлдү. Ал куруучулар бирлигинин төрагасы Аскарбек Молдобаевга таандык. Двордон машинаны чыгарышыбыз керек. Аны кай кылып барабыз? Значит, ошон үчүн ар бир микрорайонда, кварталда бир чогултулган машина коя турган жер болуш керек. Билдиңизби? Аны курса болот. Мыйзам бар да, ошо двордо санитарный норманы бузган үчүн штраф бар. Ал мыйзамда айыппул өтө эле аз көрсөтүлгөн дейт. Унаасын кабат үйдүн алдына жолду атайын аянтчаны жаап койгон айдоочуларга мамлекет ири өлчөмдө айып салышы керектигин белгилейт. Кородон чыгарылган унаасы бар көп кабаттын тургуну мүлкүн атайын уюшулган унаа токтотуучу жайга коюшу шарт. Дагы бир сунуш, мындай көп кабаттын жер төлөөсүндөгү унаа токтотуучу жайдан орун сатып алышы керек. Бир унаа баткандай тилкенин наркы 1 миллион сомго барат. Жаңы курулуп жаткан 240 батирлүү үйдүн төмөн жагына салынган бул комплекс 119 орунга ылайыкталган. 3 жыл аралыгында анын 20сы араң сатылган. Көп кабаттын башка тургундары унаасын бул жака бир түнгө да кое алышпайт. Калгандары эшикте болгон паркингге, парковкаларга коюп атышат. Анан бияка келгенге сатып алыш керек да. Бул деген дорогостоящее мероприятие деген. Аны ошон үчүн бул деле сатылгандан кийин, пожалуйста, а сатылбаса киргизе албайбыз. Унаа жайда жарык, өрт коопсуздугу камсыздалып, күзөтчүлөр кайтарат. Чөнтөгү чак келбеген айдоочулар темир тулпарларын көп кабаттуу үйлөрдүн сыртына калтырганга муктаж. Алардын катарында Жаныш Эшенов да бар. Атайын унаа токтотуучу жайлар акысына 50 сомдон кем албагандыктан, машинасын үй алдына же көчө боюна калтырганга аргасыз. Күндүзү калаадагы дүкөн, базарлардын тушундагы акылуу орундардын кызматын пайдаланат. Эми сатып алганга билбейм, элдин баарынын эле акчасы жетпейт да. Анан өзүнчө мындай тышта арзан баадагы стоянкаларды ачып койсо, эми бытылдап ушинтип тургучандан көрө ошондой оңураак болобу деп ойлойм да. Андыктан унааларды көп кабат үйлөрдүн алдынан чыгаруу демилгеси тез арада жүзөгө ашырылышы кыйын. Унаалуу көп кабаттын тургундарына арзан жана үйдөн алыс эмес жерден машина токтотуучу жайдан орун менен камсыздалышы керектиги айтылат. Бул арада кала бийлиги да Бишкектин унаа жүрүүчү тар көчөлөрүн ого бетер ичкерткен жол жээгинде башаламан коюлган унааларга акы төлөнүүчү унаа токтотуучу жайларды уюштурууну көздөп жатат. Айнура Исмаилова, Рамазан Сушанло, Вести, Бишкек.